Негизги көрсөткүчтөр, урматтуу Бакир Жамалович, ушулар. Кийинки мени суроо мына тест боюнча көп эле айтылып келип атат. Бакирдин Жамалович, кечирим сурайм. Азыр тыныгуу жарыялоого туура келет. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалый Чекиевич жана өкмөт мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусунда ант берүүлөрү тийиш. Андыктан Кыргыз Республикасынын жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземин баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчиси, министри Кылжеев Самат Аскербековичти борбордук трибунага чакырам. Мен Кылжеев Самат Аскербекович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчисинин министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын экономика министри Мухамбетов Санжар Турдукожоевди борбордук трибунага чакырам. Мен Мухамбетов Санжар Турдукожоевич, Кыргыз Республикасынын экономика министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Чодуев Эркинбек Ураймовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Чодуев Эркинбек Ураймович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Мен Опунбаев Орозбек Найманович, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Догоев Дастан Давлетовичти борбордук трибунага чакырам.
Мен Дугоев Дастан Давлетович, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда, элибиздин алдында, менин алдымда, президенттин алдында жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Жаңы министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн бүгүнкү өмүрүндөгү маанилүү окуя менен мен куттуктайм. Ошол эле мезгилде ант бул элдин, мыйзамдын, абирдин алдындагы абдан чоң жоопкерчилик. Аны эч качан, эч убакыт унутпагыла. Антыңарды ар дайым жүрөгүнүн түбүндө кармап, күнүгө эстеп, антыңарга бекем туруп иштеп бергиле. Сиздерге бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ал урматтуу депутаттар, өткөндө абдан чоң эл аралык саясий мааниси чоң иш-чаралар өттү. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын мамлекеттик сапары болду. Андан кийин Шанхай кызматташ уюмунун мамлекет башчыларынын саммити мына ийгиликтүү өткөрдүк. Монголиянын президенти урматтуу Халтмагин Батулга мырзанын расмий сапары болду. Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин расмий сапары мына жемиштүү өткөрдүк. Бул визиттер Кыргызстан үчүн абдан чоң саясий жана экономикалык мааниси өтө чоң. Бул иш-чаралар Кыргызстандын аброюн дагы бир жолу эл аралык деңгээлде көтөрдү. Биз элибиздин биримдигин, намустуулугун, мекенчилдигин дүйнөгө дагы бир жолу даңазаладык. Мына ушул уюшкандыкта өткөн абдан мааниси чоң иш-чарага жогорку кеңештин төрагасы Дастан Арсбекович баш болгон депутаттар да катыштыңыздар. Сиздердин да салымыңыздар чоң. Учурдан пайдаланып, сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Урматтуу депутаттар, алдыда буюрса шайлоочулар менен жолугушуу болот сиздерде. Андан кийин бир ай эс аласыздар. Шайлоочулар менен жолугушууңуздар иштиктүү болсун. Жакшы эс алып, кайра келиңиздер. Сиздерди абдан чоң иштер күтүп турат. Рахмат сиздерге, чоң рахмат.